Кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда да чоң майрамды кече өтүп, андагы 87 бала өнөрлөрүн көрсөтүп ырдап бийлеп беришти. 21 жаштагы Адилетте Кыргызстан маталышындагы ырдырдап келген коноктордун көңүлүн көтөрдү. Ал бул майрамды чыдамсыздык менен күткөн. Азыр бул жакта баса албаган майыптар көп да, чын айтсам. Себеби канчалаган майыптар азыр баса албай жүрөт. Басууга муктаж болгон. Ушу майыптарга садака бериш керек да. Мындай майрам көп болсо биз да өтө кубанычта болобуз. Аллахым ушу баса албаган майыптарга шифасын берсин. Борбордо жалпы 87 бала тарбияланат. Анын 60% шал оорусунан жабыркайт. Ар жылы бул майрамды балдар чыдамсыздык менен күтүп, белектерди алууга ашыгат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов куттуктап, белектерди тапшырышты. Өзүңүздөр билесиздер, биздердин өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле керек. Эгерде биз бул балдарга жакшы шартты түзүп, жакшы мамиле түзүп, коомчулук менен аралаштырсак, анда бул балдардын акыл эси өсүшүнө жана физикалык жактан өсүшүнө абдан чоң жардам болот да. Балдар биздин планетанын келечеги аттуу иш-чара Алымбек Татка этнографиялык борборунда уланды. Мында ойлоп табуучу балдардын эмгектери көргөзмөгө коюлуп, ата-эне жана бала аталышындагы үй бүлөлүк спорттук таймаштар өттү. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Үй бүлөлөрдү чакырган экен ар мектептен. Ошол Киров мектебинин атынан биз катыштык. Дагы деле чарчап атам. Ар түрдүү оюндарды уюштурушуптур. Ошолорго катыштык. Анан жакшы эле ийгиликтүү орунду ээлейбиз деп үмүт кылабыз. Командалар дагы баары өтө күчтүү экен. Рахмат уюштуруучуларга. Ушундай иш-чаралар көп болуп турсун биздин шаарыбызда. Шаарыбыз өнүксүн, өссүн, алдыга жылсын. Ошондой эле келечек балдар чыгармачылык борборунун балдары өз таланттарын тартуулады. Алар ынтымак жана мекенди даңазалаган ырларды ырдап, бүгүнкү майрамды шаңга бөлөштү. Балдардын кубанычын тең бөлүшкөн Ош шаарынын мэри жана төрага балдар менен бирге кол кармашып бийлеп, эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады. Кала башчысы балдар биздин келечек, алар үчүн жакшы шарттарды түзүү жергиликтүү бийликтин башкы планы экендигин баса белгиледи. Албетте, балдардын келечеги, балдарыбыздын эртеңки күнү бул улуу муундун жоопкерчилиги экендигинде унутпашыбыз керек. Азыр мына ушул улуу Орозо айынын орто ченинде турабыз. Мен ушурдан пайдаланып, ошол балдарыбызга бүт шаардыктарды үндүккө этелеп, ушундай бир жакшылык, мындай бир көмөк көрсөткөнгө. Албетте, биз балдарга кандай жакшылык көрсөтсөк, балдарга кандай мындай бир аракеттерди жасак, бул биздин эртеңки күнүбүз, бул биздин келечегибиз. Шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов да балдарга куттуктоо сөзүн айтып, алар үчүн даярдалган белектерди тапшырды. Мүмкүн болсо, ата-энелер балдарды. Шаарыбыздын жаш тургундары, урматтуу ата-энелер, урматтуу биздин келечек ээлеси болгон бөөктөрүбүз. Мамлекетибизде ушул жайдын башталышы менен биринчи күндү көп жылдан бери балдарга айырнап, балдар майрамы деп келатабыз. Андыктан бүгүнкү балдар майрамы менен баардыгыңыздарды Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан кызуу куттап коюуга уруксат этиңиздер. Иш-чара футбол академиясынын спорт талаасында 140 баланын катышуусунда футбол оюну менен уланды. Балдар үчүн атайын бий конкурсу да уюштурулду. Бул жерде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана академияда тарбияланган балдар чогулган. Балдар биздин планетанын келечеги аттуу акция 1 айга созулган. 1 айлыктын алкагында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн акысыз медициналык кароо да уюштурулууда. Феруза Ашымбаева, Элеман Акпаев, жаңылыктар.